Эгерде эл аралык уюмдар ушундай баа берсе, эгерде Кыргызстандын ичинде ушундай баа берилсе, анда айтсак болот эле да, бир тенденциялуу бирөө жарым атайын эле кылып атат го. Бирок эл аралык уюмдар өздөрүнүн критерийлери бар. Баа бере турган болсо, биз буга таарынбай, же бир көтөрүлүп кетсек мактанбай тыянак кылышыбыз керек барыбирчи. Эми адебиз бу дейбиз 21-кылым коммуникация технологиясы, маалымат технологиясы өнүккөн заман. Эмне кылса деле биз азыр маалыматтарды сактай албайбыз, кармай албайбыз. Аба сыяктуу да колдон чыгып кете берет. Ошон үчүн сөз эркиндиги бул аябай керек. Мен ишенем, бара-бара демократия маданияты бизде калыптанат деп. Баягы сөз эркиндигин жала жапканга, жалган сөздөр таркатканга да бургандар бар. Буларга деле бара-бара медиа сабаттуулук, маалымат сабаттуулугу керек болот. Бирок ошолордун айынан баягы айтат го, бетке өчөгүшүп көйнөгүңдү отко салба дейт. Ошол баягы айрым адамдарга шылтоо болуп туруп, анан бир катуу чараларды көрүп кереги жок да. Конституция боюнча кете берели, сөз эркиндигин сыйлап кете берели. Кыргыз өзү башынан айтат го, баш кесмек бар, тил кесмек жок депчи. Ошон үчүн бул элдин философиясы, элдин наркы, мен ишенем, биз мындан тыянак чыгарабыз деп. Тарып кетти. Диктатура баягы айрым адамдардын бийлиги күчөп атат. Сөз эркиндиги деп мен деле башынан айткам, бул таптакыр эле баша алмам деп өзүм билемдик эмес. Маалыматта биз эмнени издешибиз керек? Эгерде бурмалоо, жанагы улут аралык күрөшкө алып баруу, же Кыргыздын биздин адаттарыбызга каршы келген нерселерди биз көбөйтсөк, аларга чара колдонуш керек. Бирок ошондо деле камакка отургузбай, балким жанагы чөнтөккө ура турган жолдор менен кылыш керек да. Же мүмкүнчүлүк бербеш керек. Бирдеме деп сүйлөп койдуң эле, блогерди камап койгон, бул жакшы эмес да. Себеби блогерлер сиз окуп чыкканыңар, жана Путин жөнүндө эмне гана айтпай атат, Байден жөнүндө эмне гана айтылып атпайт. Алар бирөөнү камаган жерин көргөн жокмун. Бизде таарынчак болуп калды, аябай назик жетекчилер болуп калды. Мына өкмөт башыны мен ышкыртып кичине кошуп коет десем, таарынып жүрөт мага. Билбейм. Эгерде Мадумаров экөөбүз алтын жөнүндө бир сөз айтпасак, алтынды ушулар тополоң көтөрдү дейт, андай эмес да. Башка Нурланбек Тургунбекович Шакиевдин сунушу менен алтын комиссия түзүлгөн да. Аны мен сунуштаган жокмун да. Ошондуктан сөз эркиндиги азайып кетти десем адашпайм. Сөз эркиндиги боюнча мен ар дайым айтып келем, биз 30 жылда, 31 жылда ушул көп мамлекеттердин арасында, өзгөчө ушул СНГ КМШ мамлекеттердин арасында бизди алдыда авангардта жүрөт, ушул сөз эркиндиги боюнча, демократия боюнча алдыда жүрөт деп бизден бирден бир сыймыктанган жерибиз ушул болчу да. Албетте биз буну сактап калышыбыз керек деп ойлойм. Буну дагы керек болсо bundan дагы өркүндөтүшүбүз керек деп ойлойм. Ал эми айрым учурларда жанагы жабуу маселелерин ал өзүнчө токтотуп кетет эле. Мен айтат элем, биз бирөөнү жапсак, ал айырмасы жок экинчисин ачып алат да. Бул менен маселе чечилбейт. Маселе реалдуу түрдө эгерде биздин ошол айрым массалык маалымат каражаттардан кетирип аткан нерселер болсо, өзүнүн коопсуздук маселеси болсо, мамлекетчилик маселе болсо, ал башка маселе да. Аны келиңиздер, андан көрө жаңы мыйзам келип атпайбы, жана СМИ боюнча. Ошол СМИ боюнча бардыгын иреттеп, тегиздеп карап коюп кете берели. Ошол фейктер боюнча көп айтылып атат, алар боюнча карап кетели, бирок жалпысынан сөз эркиндиги бизде болуш керек. Бул Конституцияда да жазылган, ал сакталыш керек деп ойлойм.